саламатсыздарбы? Кутман кечиңиздер менен соңку жаңылыктар менен Ала тоо маалымат программасы тез эфирде. Жаңылыктардын жыйынтыктоочу топтомун Улнара Мамытова жана Мирлан Маматалиев тааныштырабыз. Алгач адаттагыдай эле күндүн маанилүү окуяларын кыскача. Ош окуясынын 5 жылдыгына байланыштуу жерлерде Каргашада курман болгондор эскерилди. Ал эми 2010 июнь коогалагында эрдик көрсөткөндөр президенттин колунан сыйланышты. Кыргызстан Тажикстандан электр энергиянын киловатт-саатын 2,5 центтен сатып алат. Бул тууралуу Темир Сариевдин Тажикстанга расмий сапарында макулдашылды. Ден соолук кербени Баткен жергесинде уланууда. Биздин Айтматов унутулбайт. Бүгүн улуу жазуучу Чыңгыз Айтматовдун дүйнөдөн кайтканына 7 жыл болгондугуна байланыштуу Ата Бейит мемориалдык комплексинде залкар жазуучу эскерилди. Адамдын бийик касиеттери катуу кагылыштарда, оор жагдайларда сыналат. Мындай оюн президент Алмазбек Атамбаев бүгүн 2010 июнь коогалагында эрдик көрсөткөндөр менен жолукканда билдирди. Каргашада ынтымак, биримдик жана тынчтык үчүн күрөшкөндөр президенттин колунан сыйланды. Жолугушуунун жүрүшүнөн кабарчыбыз Нургүл Жумабекова баяндайт. Июнь окуясында элдерди улутуна карап бөлүп жарбай, адам өмүрүн сактап калгандар тынчтык орнотуучулар. Алар өмүрүн тобокелге салып, коңгушусуна кол сунуп жардам берди. Алардын айрымдары мамлекет башчысынын кабыл алуусунда болду. Алмазбек Атамбаев мындай капсалаң эгемендүү тарыхыбыздагы башыбызга түшкөн эң чоң сыноо болгонун билдирди. Өлкө башчы 2010 жылдын июнюндагы Ош Жалал Абадта болгон каргаша мекендештерибиздин кабыргасын кайыштырганын белгилеп, окуяда набыт болгондорго таазим этип, дайынсыз жоголгондорду терең кайгыруу менен эскеребиз деди. Биздин элибиздин эң негизги байлыгы ошо Манас атабыз айткандай элдин биримдиги. Көп улуттуу элдин биримдиги. Албетте ынтымак, тынчтык, биримдик бул айдан, күндөн же башка бир өлкөдөн түшүп калбайт, башка бир шаардан. Ынтымак, биримдик, тынчтык ар бир үйдөн, ар бир көчөдөн, ар бир айылдан, ар бир кварталдан башталат. Июнь окуясы көп улуттуу мамлекетти кагыштыруу үчүн үчүнчү күчтөрдүн дыкат дайындаган аракети менен ишке ашканын айткан өлкө башчы элдин даанышмандыгы менен гана каргаша тутанбай басылганын ырастады. Мен Өзбекстандын президентинин пикириндей, бул окуяда сырткы күчтөрдүн кызыкчылыгы болгонуна ишенем деди өз сөзүндө Алмазбек Атамбаев. Абдан сыймыктанам ушундай бизде жарандарыбыз бар болгондугуна. Ушундай адамдар бизде көбүрөөк болсун деп Кудайдан тилейбиз. Ушундай адамдарды сыйласак, ушундай адамдардан үйрөнсөк, ошондо гана Ош менен Жалал Абадта же башка бир жерде эч качан мындай каргашалар кайталанбайт. Оор күндөрдө бири-бирине кам көргөндөрдүн жакшылыгы жерде калган жок. Адамдын бийик касиеттери катуу кагылыштарда, оор жагдайларда сыналарын айткан президент адам өмүрүн сактап калгандарга ыраазычылык билдирип, аларга президенттин энчилүү сааттарын тапшырды. Мамлекет башчынын колунан сыйлык алгандардын бири Курманбек Ахмедов. Ал июнь капсалаңында Оштон улутуна, дирине карабай жүздөгөн адамдарды сактап калган. Айтымында элди улут жаат, кокту колот кылып бөлбөйт. Өлкөдөгү элдерди Кыргызстан деген түндүк бириктирип турат. Курманбек Ахмедов аймакта кырдаал кыйын экенине карабай, 3 оор жүк ташуучу унаа менен Алабукадан Ошко 25 тонна азык түлүк жүктөп барган. Кайтып бара жатканда жол караган энелердин үмүтүн өчүрбөй, 700 студентти сампадагы ок атууларга карабай Алабукага жеткирип барган. Тузакта 4000ден ашык эл Кургойдо эч кимди эч жакка өткүзбөстөн улут Өзбек улутундагы эл тозуп турган экен. Түшүндүрүп отурганам. Саат 5:30 кийин ошол жерден алып өттүк. Ал эми Өмүрбек Акимбаев 9-июндан 10-уна караган түнү Баткенден Ошко келип, өз үйүнө 30га жакын азчылык улуттагыларды 5 күн бою катып отурган. Кыскасы эки элдин арашкерлигин сактап калуу үчүн өз өмүрүн тобокелге салган. Бала чакалары, аялдары, жаштары ошо биздин үйгө келип түнөй башташты. Ошондо түнөп ошо келип кечкурун келишет, төшөктөрдү салып, окат-покатын карап, растап бир саарга чейин отурушат да, саар менен чыгып кетет. Көп улуттуу элибиздин эң башкы байлыгы улуттар ортосундагы ынтымак жана биримдик.
Бул сөздү июнь окуясына тынчтык орнотуучулар эки элдин ортосунда көпүрөлүк милдетти аткаруу менен далилдеди. Анткени алар Кыргызстан элдеринин биримдиги баарынан да бийик экенин аңдашат. Анткени бул милдеттин аркасында элдин бейпил жашоосу жана аймактын бүтүндүгү турат. Нургүл Жумабекова, Алтынхан Бабаев, Коомдук биринчи канал. Президент Алмазбек Атамбаев 2010 жылдын июнь окуяларынын 5 жылдыгына байланыштуу Кыргызстан элине кайрылуу жасады. Анда төмөндөгүдөй деп айтылат. Урматтуу мекендештерим, 2010 жылдагы июнь окуяларынан кийин 5 жыл өттү. Күттүрбөй келген кырсык дүйнөнү дүрбөтүп, кыргызстандыктардын жүрөгүндө өчпөс так калтырды. Бүгүн ар бирибиз ошол апааттан абыт болгондордун арбагына таазим этип, дайынсыз жоголгондорду терең кайгыруу менен эскеребиз. Бул акыркы 50 жыл ичинде ушул аймактагы этностор аралык карама-каршылыктардан келип чыккан 3-чү жолку кагылышуу болду. Мурдагылардан айырмаланып, июнь окуялары жөнүндө коомчулук жеткиликтүү маалымат алды. Кагылышуунун себептери, ошол учурдагы мамлекеттик органдардын аракеттери адегенде улуттук комиссия тарабынан терең изилденди. Андан соң парламенттик жана эл аралык комиссиялар иштешти. Этностор аралык мамилелерди жана элдин биримдигин бекемдөө концепциясы бекитилди жана ишке ашырылып жатат. Июнь окуясын уюштургандар өз өлкөсүнө, өз элине чыккынчылык кылышты. Тилекке каршы адилет соттон качкан башка күнөөкөрлөр өз мекенинен безип, бөтөн жерде жүрүшөт. Бирок кайда болушпасын, аларды элдин каргышы тынч уктатпайт. Элибиз айткандай кан кое бербейт. Аларды жазалоо биздин журт алдындагы милдетибиз. Элибиз кандуу кагылышты өзү токтотту. Тынчтыкты калыбына келтирип, бизди кыйга өтпөчүдөй сезилген гуманитардык катастрофага жол берген жок. Жабыркагандарга Кыргызстан жапырт жардам берди. Бул максаттарга республикалык бюджеттен эле кошумча түрдө 6 миллиард сом бөлүндү. Кыргызстан бул биздин өлкөбүз экенин жана анын тагдыры үчүн баарыбыз жооптуу экенибизди ар бир жаран билүүгө тийиш. Биздин бир гана мекенибиз бар, ал Кыргызстан. Бабалардан мураска калган сүйүктүү Кыргызстаныбыздын келечеги үчүн ынтымагыбызды арттырып, биримдигибизди бекемдейли. Биздин башкы байлыгыбыз эл достугу, ынтымак жана биримдик. Күчтүү жана эркин Кыргызстанды чогуу куралы. Кыргызстандын келечеги кең болсун. Улуттар аралык кагылыштардын себептери илимий жактан изилденет. Бул туурасында июнь окуясына 5 жыл өткөндөн сабак алып, келечекке кадам таштоо деп аталган илимий конференцияда айтылды. Конференция катышуучулар бир ооздон каргашанын себептери дагы да кылдат иликтен кайра кайталанбашы үчүн чечкиндүү чараларын көрүшү зарылдыгын белгилешти. Кененирээк Бурлай Пусурманкулованын репортажы. Июнь каргашасы улут аралык кагылыштагы биринчи окуя эмес. Акыркы 25 жылда бир аймакта 3 рет кайталанганы окуянын себептерин тереңден изилдөөнү талап кылат. Ушул максатта илимий конференцияга чогулгандарга өлкө башчынын кайрылуусун аппарат жетекчи окуп берди. Кыргызстан бул биздин өлкөбүз экенин жана анын тагдыры үчүн баарыбыз жооптуу экенибизди ар бир жаран билүүгө тийиш. Биздин саясий көз карашыбыз ар кандай болушу мүмкүн. Бирок элдин ынтымагы, өлкөнүн биримдиги, мамлекеттин бүтүндүгү баарынан жогору турат. Июнь каргашасы эки элдин бири-бирине кастык эмес, тар кызыкчылыкты көздөгөн адамдардын мүдөөсү болгон. Башында эл бузарлардын сөзүнө алдырганы менен аймакта жашаган калк тез эле сепаратисттердин максатын түшүнүп, ал олонгон от тутанбай, биргелешкен аракет менен басылып, тынчтык орногон. Карапайым адамдар эч качан бөлүнбөйт, аны бөлүп жарган саясатчылар. Ал саясатчылар өзбек улуттун өкүлдөрүндө дагы бар, анан кыргыз улуттун өкүлдөрүндө дагы бар. Соодалашуунун арты ошого барат. Ал соодалашпай кыргыз эли күчтүү болсун, биримдикте бололу деген ушул жагына көңүл бурушубуз керек. Ошол кезде конфликттин себептерин иликтеген улуттук комиссияны Абдыган Эркебаев жетектеген. Ал окуялардын мындан ары кайталанбашы үчүн улут аралык мамиледе бирдиктүү саясат иштеп чыгуу керек дейт. Өлкөдө эмне болот болсо, баанын көз кырынан кетирбей, кылдат карап, иликтеп, эмне колго болсо ошону алдын алыш керек. Күчтөрдөн тышкары мамлекеттик бийликтер, андан кийин ар бирибиз Кыргызстан ар бир жараны тынчтык үчүн кам көрүш керек да. Албетте, Кыргызстандын түпкүлүгүн түзгөн кыргыз улутунда жоопкерчилик жогору. Мамлекеттеги улуттар бир эл болуп тегиз шартта жашаш абзел. Баш мыйзамда көрсөтүлгөн укук милдеттерден тышкары талапты эч бир жаран койбошу керектигин талдоочулар белгилешет. Июнь окуясынан кийин анын келип чыгуу себептерин улуттук парламенттик эл аралык комиссиялар иликтөөгө алып, каргашанын мындан ары кайталанбашы боюнча өз сунуштарын берген. Эми этностор аралык кагылыштын себептерин окумуштуулар кылдат талдөөгө алып, илимий баа беришет. Башкы максат өткөндөн сабак алып келечекке туура багыт алуу. Бурлай Пусурманкулова, Тимур Сыдыгалиев, Коомдук биринчи канал.
Евробирликтин Кыргызстандагы мүчөлөрдүн башчылары бүгүнкү күнгө байланыштуу кайрылуу жасады. Бирликтин өкүлү билдиргендей 2010 жылы жүзөгө ашкан Кыргызстан элинин эркиндик үчүн болгон күрөшүнү Евробирлик жогору баалайт. Европа бирлиги өзүнүн тарыхый тажрыйбасы негизинде толеранттуулукка негизделген башкаруу, адам укугун коргоо жана бардык этникалык топтордун саясий жашоого аралашышын стабилдүү жана урагыс демократиялык коомду курууга негиз болоруна толук ишенерин билдирди. Бул кадам менен Кыргызстан адамдык жана материалдык потенциалды толугу менен пайдаланып гүлдөгөн өлкө куралары айтылды. Евробирлик дагы бир жолу тынч, эркин жана гүлдөгөн Кыргызстан өнүгүшүнө кызыктар экенин белгиледи. 2010 жылдагы июнь коогалаңынын эскерүү иш-чарасы Оштода болуп өттү. Бул туурасында кененирээк Ош студиясынан билебиз. Актилек, саламатсызбы? Сөз сизде. Саламатчылы кестештер, күтүлгөндөй эле июнь коогалаңынын 5 жылдыгына арналган эскерүү иш-чарасында жакындарын жоготкондордун үйлөрүндө шейит кеткендердин арбагына багышталып Куран окулду. Ал эми энелер көз жашы мемориалдык комплексине гүл чамбар коюлду. Кененирээк кийинки материал. Мында келген ар бир адам көзүнө жаш алмайын тур алышкан жок. Арадан 5 жыл учкан куштай өттү. Бүгүн коогалаңда шейит кеткендердин арбагына багышталып Куран окулду. Энелердин көз жашы мемориалдык комплексиндеги эскерүү иш-чарасында сөз сүйлөгөндөр мындан ары ынтымак ырашкерчиликте гана жашоо тилектерин билдиришти. Элибиз бүгүнкү күндө ынтымакта, биримдикте жашап жатат. Ушул окуяларды болтурбоо үчүн мына күн сайын ар кандай иш-чаралар ушул шаарыбызда жүрүп жатат десем туура болот. Өзбек кыргыз калкы илгертен бир туугандай жашап, коңшулуктун жакшы жөрөлгөлөрүн кылымдардан бери сактап келген. Кошуна жашашкан Дилфуз айым менен Жанаргүл айым айткандарды далилдеп берет. Окуяда экөө тең жакындарынан айрылышкан. Бул эле домдо эмес, биз иштеген жерлерибизде деле бир туугандай болуп мурда кандай жашасак, азыр деле ошондой жашап атабыз. Анан бул урушту кылып өткөндөр башкалар, уруштургандар. Анан карапайым эл мурдакысындай эле бир туугандай эле жашап атабыз. Домда жашаганыбыздан бери 5 жыл болду. Биз 5 жылдан бери жакындарын жоготкондорго салынып берген үйдө кошуна жашап келатабыз. Кошуна катары бири-бирибизге жардам берип, той топурда бирге болобуз. Ар жылы ушул күнү биргелешип дасторкон жайып Куран окуйбуз. Үйүн окуясы боюнча көптөгөн изилдөөлөр жүргүзүлгөн. Жана мунун баарынан ортодо жөнөкөй эл жабыр тарткан өкүнүчтүү. Коогалаңда 400дөн ашуун адам каза болуп, миңдеген жаран-жарадар болушкан. Бүгүнкү күнгө чейин дайыны жоктор бар. Бүт калктын калың катмары катышкан, уруу дебей, дин дебей, жаш дебей, жыныс дебей бөлүнбөй, бардыгы бир ынтымактык, биримдикте аракетке жасалган нерсе болсо, ошондон тынчтык болот. 5 жыл. Бул арада Кыргызстандын түштүк борборунда бир топ өзгөрүүлөр болду. Ондогон көп кабаттуу үйлөр курулуп, жолдор оңдолуп, достук бактара тигилди. Негизгиси эки эл достук мамилесин күндөн күнгө бекемдеп барат. Актилек Гүлжигит кызы Акжол Айбашев, Коомдук 1 канал, Ош. Бүгүн Талас жергесинде да июнь окуясы эскерилди. Улуттук Манасордо комплексинде калың эл чогулуп, мындан 5 жыл мурунку коогалаңда курман болгондордун жаркын элесине арналып Куран окулду. Июнь окуясы бир гана Ош менен Жалал Абад элинин тагдырына туш болгон жок. Бул бүтүндөй өлкө үчүн оор, орду толгус кайгылуу окуя экени талашсыз. Кыргызстан элинин башына түшкөн мындай алаамат кайталанбасын жана улуттар арасында ынтымак болсун деген тилектерин мында чогулгандар айтып өтүштү. Көздөгөн максатыбыз ушу элге туура түшүндүрүп, мындан аркы ушу 2010 жыл коогалаңдар кайталанбасын деп, элди ынтымакка, биримдикке чакырып атабыз. Мындан ары жакшы жашоо болсун, мамлекетибиз оңолсо экен, токчулук болсо экен, адамдар пейли кетпесе экен, ынтымактуу болсо экенбиз, мындай жамандык кайра башыбыздан өтпөсө экен деп Кудайдан тилейбиз. Ден соолук кербени Баткен жергесинде уланууда. Бул жолу Бишкек шаарынан барган жогорку категориядагы тажрыйбалуу дарыгерлердин тобу алыскы Лейлек районунун Тажикистан менен чектешкен Арка өрөөнүнөн башташты. Бөөдө убакыт ашыкча акча коротпой эле жеринде ден соолугун караткан элеттиктер жөнүндө аймактык кабарчыбыз Адылбек Акматов айтып берет. Тажикстан менен чектеш жайгашкан Лейлек районундагы Арка өрөөнү борбордон 1000 чакырым алыс. Муну ошондуктан сыркоолоп, Бишкектеги тажрыйбалуу дарыгерлер көрүнсөмү дегендердин күнү туулуп, таң эртеден бери кезек күтүшүүдө. Эң негизги максатыбыз элдин ден соолугун текшерип, керек болсо Бишкекке направление берип, ошол жерден биз шарт келсе күтүп алып,
ошолорго биз жакындан жардам берели деген максат менен келгенбиз. Кудайыма шүгүр, иш жака барбай условия жокторго аябай жакшы да. Ден соолук кербени келет дегенден бери кызым Бишкектик доктурларга көрсөтөм деген Убайдыл Өзбекстанда ойлогон ой ишке ашып, дарыгердин кеңешинен кийин кубанып турган чагы. Борборго барышка бизде каражат көп кетет. 15-20 миңден ашып кетет бир эме больницага караныш үчүнчү. Азыр көп врачтар келиптир. Мына бардык элдер сүйүнүп, бардык кезек толуп кетти. Бул бир эле жол эмес. Бизге эгер суранат элек, бир жумада туруп берсе өтө чоң жардам болот да. Лейлек району Бишкек шаарына 1000 чакырым алыста турат. Мына ошондуктан ден соолук кербенине келип, өздөрүнүн ден соолугун көрсөтүүгө келишкендердин саны өтө эле көп. Өзгөчө онкология, кардиологияга, же болбосо мындай гинекология оорулары менен жабырышкандар мынтип кезекте турушат. Бишкекке чейинки жол алыс. Республикалык клиникаларга барып көрүнүп келүү үчүн бир киши үчүн жок дегенде 15-20 миң акча керектелет. Алыс аймактын мындай шартын түшүнүшкөн бишкектик врачтар Лейлек районунун дээрлик бардык айыл аймактарында болушуп, жергиликтүү врачтар дарылоого мүмкүн болгон жарандарга жолдомо беришип, ал турсун Бишкекте дарылап жөнөтүүнүн да кепилдигин алышууда. Адылбек Акматов, Рызбек Мазайт уулу, Коомдук биринчи канал, Лейлек району, Жаңы Жер айылы. Эми сөз кезеги кайрадан Бишкек студиясында Мирлан. Рахмат Актилек, программабызды улантабыз. Парламент акыйкатчынын адам укугун коргоо боюнча 2014-жылдагы аткарган иштерине канааттанган жок. Бакыт Аманбаевдин баяндамасын эл өкүлдөрү көпкө талкуулады. Добуш берүүнүн жыйынтыгында жыйынга катышкан 94 депутаттын 69-у акыйкатчынын отчетун жактырган жок. Темага Гүлнара Касымбекова токтолот. Акыйкатчы буга чейин парламентте 5 ирет баяндама жасаганга чамынган, бирок убак сааты бүгүн келди өңдөнөт. Тармактык комитет буга чейин Бакыт Аманбаевдин баяндамасына канааттанган эмес. Эми анын отчетуна чекиттик палата коюшу керек. И большинством голосов Канааттандырарлык эмес деген бааны биз талкуудан кийин койгонбуз. Анткени биз берген суроолорубузга жарытылуу жооп алган эмеспиз. Документте бул тутумдун бюджети жана эсеп палатасынын аудиттери камтылды. Жыйынтыгында тармактык комитет канааттандырарлык эмес деген чечимге келди. Акыйкатчынын дарегине жылуу жумшак эмес, катуу сын пикирлер айтылды. Депутат Майрамбек Расулов Бакыт Аманбаев башында турган тутумдагы каржынын оңго солго сарпталышын айтып чыкты. Эсептөө палатасынын актысы турат. Бул жерде көптөгөн финансылык нарушениялардын баарын көрсөтүптүр. Сиздин 14-жылы эле сиз жетектеп турган учурда 13 штаттык единица көп берилип, 984 000 сом өлчөмүндө өкмөткө зыян келтириптир. Буга эмне дейсиз? Айрым парламентарийлер Аманбаевдин баяндамасынын стилине таң калды. Прочитав действительно отчет. Документтин стили өкмөттүк эмес уюмдардын стилинде экен. Сизге муну ким даярдап берди экен? Өкүнүчтүү, мен комитеттин чечимин колдойм. Эл өкүлдөрү Аманбаевдин баяндамасын көпкө талкуулап, жыйынтыгында аны жактырышкан жок. Урматтуу депутаттар, бул маселе бүттү. Эскерте кетсек, ушул жылдын 14-апрелинде Фабула кезинде КТРКнын жарнама бөлүмүнө 2005-2007 жылдары Бакыт Аманбаев жетектеп турган убакта каналдын кассасына миллиондогон акча каражаттары түшпөй калганы тууралуу макала жарык көргөн. Чынында эле азыр акыйкатчы Бакыт Аманбаев УТРКнын жарнама бөлүмүн жетектеп турган мезгилде мамлекеттик казынага 49 миллион сомдук чыгым алып келген. Муну эсеп палатасы 2008-жылы эле ачыкка чыгарган. Бирок ал кезде эмне себептен иш козголбой, жабылуу аяк жабылуу ойдон калганы белгисиз. В 2007 году за трансляцию рекламы 2007 жылы улуттук каналга теле берүүлөрдү трансляция кылуу үчүн бюджеттен 42 миллион 10 миң сом бөлүнгөн. Мындан тышкары аудиторлор тарабынан Бакыт Аманбаев жарнама бөлүмүн жетектеп турганда директордун макулдугусуз жарнамалык материалдарды көрсөтүлгөн тарифтен төмөнкү баада алган. Наркты 2-2,5 эсе ылдыйлаткан. Анын негизинде кирешеден түшүүчү каражаттын 27 миллион сому кассага түшпөй калган. Бакыт Аманбаевдин бир тууган эжеси Урмат Аманбаева дагы коррупциялык схемалар менен аты чыгып, Оштогу кургагычуу ооруканасында иштеп турганда мамлекетке 17 миллион сомдук зыян алып келгени айтылып жүрөт. Мындан тышкары Урмат Аманбаеванын Ошто саунасы бар экенин коомчулук жакшы билет. Ушундай ишкерликти Бакыт Аманбаев дагы кылат. Ошентип КТРКнын миллиондогон акчасы мойсогон Бакыт Аманбаев азыр акыйкатчы кызматында отурат. Ал эми жогорку кеңештин депутаттары бүгүн ишмердүүлүгүнө өз баасын берди. Гүлнара Касымбекова, Канат Каниметов, Медержан Бейишев, Коомдук биринчи канал. Кыргызстан Тажикстандан электр энергиянын киловатт саатын 2,5 центтен сатып алат. Бул тууралуу Темир Сариевдин Тажикстанга расмий сапарында макулдашылды. Белгилей кетсек, буга чейин электр энергияны 5 центтен сатып алуу боюнча сүйлөшүүлөр жүргөн. Мындан сырткары өкмөт башчы Кыргызстан, Тажикстан жана Кытайдын аймагына темир жол куруу, Түркмөнстандан Кытайга газ түтүгүн төшөө сыяктуу маанилүү долбоорлорду жүзөгө ашыруу боюнча сүйлөштү. Жыйында чек ара маселеси да четте калган жок.
Темир Сариевдин Дүйшөмбү шаарына барышы премьер-министрлик кызматка келгендеги алгачкы расмий сапары болду. Өкмөт башчы бул өлкөнү бекеринен тандап албаганын айтат. Анын ырасташынча, суу жашоо үчүн эл аралык конференциясы суу маселесиндеги позицияларды билдирүүгө жакшы аянтча болду. Сапардын алкагында Сариев Камбар ата ГЭСин куруунун зарылдыгын дагы бир жолу белгиледи. Өлкөнү энергетикалык коопсуздук менен камсыздоо максатында Кыргызстан этабы менен ГЭСтерди куруу боюнча долбоорлорду ишке ашырып жатат. Биз мурдатан айтып келгендей, Камбар ата ГЭСинин курулушу токтогул суу сактагычын иштөө режимин энергетикалыктан ирригациялык мүнөзгө өзгөртөт. Темир Сариев Дүйшөмбүдө электр энергия маселесин чечүүнү тездетүү боюнча да сүйлөшүүлөрдү жүргүздү. Натыйжада Кыргызстан 500 миллион киловатт-саат электр энергиясын Тажикстандан арзан баада сатып алмай болду. Они готовы нам поставлять по 2,5 цента. Казакстандан электр энергияны 8 центтен сатып алуу биз үчүн өтө кымбат. Мындан улам биз Тажикстан менен сүйлөшүүнү чечтик. 2,5 цент бул абдан ыңгайлуу чечим. Келишимге кол коюлду. Жакын күндөрү энергия ташылып баштайт. Дагы бир маанилүү тармак чек ара маселеси болчу. Темир Сариев менен жолуккандан кийин Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон тиешелүү органдарга чек арадагы делимитация, демаркация маселесин тездетүү тапшырмасын берди. Здесь мы находим понимание, и президент Таджикистана дал прямое поручение. Бул жерден биз бир чечимге келе алдык. Рахмон процессти тездетүү тапшырмасын берди. Маселени эки тараптын тең пайдасына чечүү керек. Жыйындын соңунда Темир Сариев сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгына ыраазы экенин белгиледи. Натыйжада өкмөт башчы башында турган делегация Кыргызстанга арзан электр энергиясын жеткирүү боюнча кол коюлган документ менен кайтты. Альбина Сулайманова, Зарима Мусаева, Медержан Бейшев, Коомдук биринчи канал, Тажикстан. Бүгүн улуу жазуучу замандашыбыз Чыңгыз Айтматовдун дүйнөдөн кайтканына 7 жыл болду. Буга байланыштуу Ата Бейит мемориалдык комплексинде залкар жазуучуну замандаштары жана жакындары эскерди. Айтматовдун калеминен жаралган чыгармалар кыргыз адабиятынын өнүгүшүнүн бийиктиктерин белгилейт. Залкар жазуучунун бейнесине Жаркын Желдиңбаева токтолот. Мындан 7 жыл мурун дал ушул күнү кыргыз эли чоң жоготууга учурап, залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовдон айрылган. Бүгүн Ата Бейит мемориалдык комплексинде Айтматовдун эстелигине гүл коюлуп, Куран окулду. Анда жазуучунун өлбөс өчпөс изи, ар дайым эл аралык биримдиктин элесин берген, Кыргызстандын сыймыгы болуп кала берери айтылды. Ошо кишинин жоктугу азыр барлык жерде билинип турат. Маданиятта, адабиятта, түгүл саясатта дагы кишинин жоктугу билинип турат. Эми эмне кылабыз, бу чикемди эстеп, анын рухуна сыйынып, ошо кишинин алдында милдеттүү экенин сезип туруш парыз ар бир кыргыздын. Айтматов өз чыгармалары аркылуу окурмандарына боорукерлик, кайрымдуулук, чынчылдык, айкөлдүк сыяктуу асыл сапаттарды берүүгө умтулган. Улуу жазуучу өзүнүн таланты, эмгеги аркылуу миллиондогон окурмандардын жүрөгүнөн түнөк таап, бийиктиктерге жетти. Анын чыгармалары Кыргызстан гана эмес, дүйнөлүк маданияттын казынасына тоодой салым кошалды. Чыңгыз Айтматовго дүйнөлүк кадыр бар калып келген Бетме-бет, Жамиля, Биринчи мугалим, Саманчынын жолу, Жаныбарым Гүлсары, Ак кеме, Эрте келген турналар аттуу повесттери болду. Айтматовдун өмүр жолунда кайсы тармакта иштебесин, өзүнүн мыкты ишкерлигин көргөзө билгенин кесиптештери эскерет. Анан Чыңгыз Төрөкулович бизден Агишинитик союз, жазуучулар союзунда иш көп жакшы жүрбөй калып, ошон үчүн аяка ошо чакырып алып кетишкен да. Агиш кеткенден кийин ошо бизде эмеде кинематографисттер союзунда мындай ишибиз көп жакшы жүрбөй калды да. Анткени Агишке көнүп калганбыз, Агиштин аурасы башка болчу да. 2008-жылы Чыңгыз Айтматов Германиянын Нюрнберг шаарындагы клиникалардын биринде оорудан каза болуп, 13-июнда Кыргызстанда Ата Бейит мемориалдык комплексинде жерге берилген. Анын эмгектери дүйнө элинде кылымдардан кылымга кала берет. Жаркын Желдиңбаева, Эсен Турабыкеев, Коомдук биринчи канал. Окуучу балдардын жайкы эс алуусу башталды, бирок өз балдарын ойдогудай эс алдырууга бардык эле ата-энелердин мүмкүнчүлүгү боло бербейт. Ошондон улам окуучу балдардын быйылкы жайкы каникулун уюштуруп берүүгө Бишкек шаардык кеңешинин депутаттары активдүү аралашууда. Кененирээк кийинки материал. Окуучулардын жайкы каникулу мына мынтип Бишкек шаарындагы номер 48 мектепте көңүлдүү уланып жатат. 8-июндан тартып Бишкек шаарынын бир катар мектептеринде жай мезгилинде окуучуларды эс алдыруу үчүн лагерлер уюштурулган. Бүгүн Бишкек шаардык кеңешинин төрагасы Марат Аманкулов лагерлерди кыдырып, алардын расмий ачылышына катышты.
И, к сожалению, не все родители сегодня смогут своих детей отправить на Иссык-Куль. Бардык эле ата-энелер балдарынын жайкы эс алуусун камсыз кылууга мүмкүнчүлүктөрү келбейт. Ошон үчүн Бишкек шаарынын 44 мектебинде окуучу балдарды эс алдыруу үчүн лагерлерди уюштурганбыз. Бюджеттен тиешелүү каражаттар бөлүнүп, 3000ден ашык окуучу эс алып жатышат. Аталган лагерлер 20 күн иштейт. Мында таанып билүү, ден соолугун чыңдоо, кругозорун кеңейтүү байланышкан атайын программалар түзүлгөн. Балдардын эс алуусуна бардык мүмкүн болгон аракеттердин көрүлүп жатканы ата-энелерди да ыраазы кылууда. Өзүңүздөр көрүп атасыздар, канчалаган балдар жүрөт. Ошо абдан мындайча айтканда, шаар ичинде жакшы уюштурушуптур. Биз абдан ыраазыбыз. Анткени менен балдар үчүн жасалып жаткан иштер дагы деле жетишсиз. КСДП фракциясынын депутаттары балдар үчүн дагы бир жагымдуу иш-чараларды уюштурууда. В течение месяца депутаты городской кеңеши Шаардык кеңештин депутаттары ынтымак бакчасы дегенде долбоор түзүп, бир ай бою жеткинчектер менен иштейли деп чечип жатабыз. Бул өз ара биригүүнүн, ынтымактын долбоору болот. Ушул эле күнү Бишкек шаардык кеңешинин депутаттары номер 70 мектепте уюшулган лагерге да баш багышты. Бул лагерде бардыгы акысыз 2 маал тамак берилет. Эң негизгиси каникулга чыгып ата-энелерди жумушта болуп кароосуз калып жаткан балдар үчүн өтө ыңгайлуу. Здесь вам нравится в лагере? Кормят вас хорошо? Молодцы. Бул жерде биз шаардын так борборунда жайгашабыз. Бул жерден эшикке чыгып, паркка чейин барып келиш үчүн ата-энелер өздөрү жумушка барбаш керек. Ошон үчүн бул ушул биздин районго уюшулган ата-энелер аябай ыраазы. Ата-энемдер жумушта, эжем медакадемияда окуйт. Мен үйдө жалгызмын, лагерге келген жакшы деп, лагерге келип атам. КСДПнын шаардык депутаттарынын бул демилгеси чынында эле социалдык жактан абдан маанилүү демилге болуп калганын балдарда, ата-энелер да бир ооздон белгилешүүдө. Ал эми эч нерсе менен иши жок көңүлдө эс алып жаткан балдар жаңы окуу жылына жаңы дем күч менен келээринде шек жок. Сама Жумакадыров, Тилек Эркин уулу, Коомдук 1-канал. Бүгүнкү программабыз мына ушундай окуялар менен толукталды. Ушул жана башка кабарлар менен биздин сайттан да тааныша аласыздар. КТРК Чекит КЖ сайт аркылуу биздин программаларды онлайн түрүндө да көрө аласыздар. Акыркы кабарлар, урунттуу жана кызыктуу окуялар КТРК Чекит КЖ сайтында. Биз болсо сиздер менен коштошобуз. Кечиңиздер көңүлдүү улансын, саламатта болуңуздар. Саламатта калыңыздар.